шаардын ичинде ар бир чарчы метр жер баалуу экенин, ал мейли коомдук максаттабы, курулуш үчүнбү убакыт өзгөрсө деп атат да. $1000 алып кетип атат, $5000 алып кетип атат бир кенедей жерлер. Ошондой шартта шаардын ичинде азыр кеңейип атат дегенде бир так мисалга токтололучу. Маселен, кеңейип аткан Ак Ордодо түп-түз тегиз жерге көрүстөн жайгашып калган. Анын кайсы бир бөлүгү толгондагы, калганы бош турат. Сиз ал жерди абдан жакшы билесиз. Мен бир өзүм Президент так ошонун чекесинде эл менен жолугуп, ошол тапшырманы берип, көрүстөндү жапкыла, көрүстөнгө башка жерден жер карагыла деди эле да. Жергиликтүү тургундар да ошону айтып кыйкырып келатат. Качан жабасыңар? Президент айтпады беле деп. Бул маселе боюнча кандай дейсиз? жергиликтүү тургундардын оюн жана талабын 100% кошулам да. Себеп дегенде эми көрүстөн кура бербейбиз да. Бизде бүгүнкү күндө эми Бишкек шаарына кошулгандан кийин бир 2-3 жерди белгилеп туруп, ошол жерде мына көрүстөнгө шарт түзүш керек да. Анан ал жерде да биз барганбыз, жана аким да азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Ошол жерди токтотуп, консервация кылып туруп, биз деген ал жерге болсо андан көрөк сейил парк болобу, же болбосо башка социалдык объекттерди куруу үстүндө иштеш керекпиз деген ой жана талап жана биздин планыбызда да бар. Бул ишке ашырабыз. Андан сырткары мен айтып кетейин, бул жерде дагы бир чоң көйгөй бар да. Ошол көрүстөн санитарный зонасы деген бар. Эгер биз ал көрүстөндү ошол жерден кеңейтип кете берген болсок, санитарный зонанын дагы эмеси Чеги бузулат да. Андан кийин алар деген ошол салынып калган үйлөр да ошого кирип калат. Эртең мыйзамдаштыруу маселеси да туруп калат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, жок, консервация кылыш керекпиз, жабыш керекпиз, башка бир жерге баарын коюп, анан кийин шаарды өнүгүп өскөнгө шарт түзүш керекпиз деген. Бул деген сиздер токтоткончо ал жер толуп калбайбы? жок, азыр эми мыйзам биринчи окуудан өттү да, экинчи, үчүнчү окуудан өткөндөн кийин эле биздин административдик аймактык реформа ошондо жыйынтыгына чыгат да. Ошондо жер Бишкек өткөндө биз чечимдерди өзүбүздүн чечимибиз менен чыгарып эле ошону чектейбиз да бар. Болжолду канча убакыт эми? Эми бул июнь айынын ичинде эле бүтчү эле иш чаралар. Жакын арада экен да Жакын демек. арада.